Таңшола көрсөтүүсү азыр болсо биздин жалпы телекөрүүчүлөргө өзүнүн бакытын тартуулап, музыкалык чыгармасын тартуулап келип калган коногубуз бар. Көптөн күткөн коногубуз, туура жакындан тааныштырсак, бир топ эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Айбек Бакытбеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элиме таңкы ассаламу алейкум анткени салам дебиш керек экен. Мен жакында эле билдим. Салам деп бир аз бузмаланып калат экен да. Акырындап билип келатабыз. Толук вариантты айтыш керек. Толук вариантты айтышайын. Орозо кармап атасызбы? Кармап баштадык. Быйыл биринчи жолу. Биринчи жолу быйыл. Орозоңуз кабыл болсун дейли. Кандайдан болот атанан? Негизи ырчы бар, орозо кармай алышабы? Себеби күн кечке эң эле көп мындай энергияны талап кылган демди күчтүү колдонуш үчүн адам күчтөн тамактанып туруш зарыл да. Сиз үчүн эми баягы орусча айтканда желаниядан эле зависит этет. Ошо баягы желанияң болсо окшошот деп ойлойм. Бардыгына ырчы болобу, бийчи болобу, спортчу болобу, баягы орозо бардыгына бирдей келет эмеспи? Ошо. Күнүмдүк графигиңиз демек кадимки сиз көнгөн графиктен сыртына чыга элек. Кадимкидей иштеп атасыз. Сыртына чыгып атат, анткени орозону билесиздер, 3-тө туруп баягы ооз жаап, анан кайра кечинде ооз ачып дегендей бир аз болуп атат, бирок көнүп калдык. Кудайым буюрса, бир өзүнүн касиети болот экен. Баягы суу сайыбызда могу ызык күндө бир аз эметип кыжалат болгонбуз, бирок жакшы. Туура. Билесизби? Жеңил болуп атат да. Айбек, ал эми негизи орозо кармоо бул медициналык жактан дагы абдан ден соолукка пайдалуу деп айтып келет. Сизде ушул ден соолугуңузда 3 эле күн болсо гана жеңилдүүлүк, балким кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап атасызбы? Жеңилдүүлүк буга чейин эле жакшы болчу негизи. Ден соолукта баары жакшы эле, бирок орозонун өзүнүн дагы бир касиети бар, айтып кеткендей. Анткени бир дагы тамчы суу албайсың, эч кандай оозго эчтеке албайсың, баягы организмиң толугу тазаланат деп ойлойм. Баягы ичтеги болгон шлактар, болгон чогулган нерселердин баары баягы бир жылда канализацияны бир айга өчүрүп коюп атпайбы, суунучу, ызык сууну өчүрүп коюп атпайбы, анан канализациялар тазаланып, баягы өзүнүн ордуна келип, ошондой сыяктуу эле адамдын дагы организми бир жылда бир ай тазаланып туруш керек деп ошо түшүндүм да. Эми бул жылычы биринчи жолу. 2012 жылы сиз Ысык көл Кадыр Түн эл аралык фестивалында экинчи орун ээлеген экенсиз. Андан кийинки жылы Жаңа толкун 2013 эл аралык сынактарга катыштыңыз. Андан кийинки жылдарда Баку Азербайжан мамлекетинин Отвага деген баягы конкурстарга катышып жүрдүңүз. Эми быйылкы жылда Айбек Бакытбековду кайсы сынактын алкагында көрө алабыз же деги эле ошо сиздин пландарыңыз тууралуу билип кетсек дагы бизге кызыктуу болчу. Быйылкы жылда Кудайым буйруса негизи ошо конкурстарды мен өзүм үчүн чечтим десем болот. Азыр буга чейин конкурстарга катышып келдим. 20-30 конкурска катышып коюп турмун. Өзүм санап, баягы дипломдорумду алып чыгып, архивден мынтип карап көрсөм, бир 30га жакын конкурска катышып коюп турмун. Ошонан азыр ошо ойлоп атам да, элге иштеп, ырларды жаздырып, чыгармачыл иштеп, өз алдынча иштеп, баягы конкурста жакшы, баягы өзүңдү өзүң баягы тажрыйба болуп жакшы болот, салыштырып көрөсүң. Бирок өз алдынча иштегенге жетпейт да негизичи. Сиз айтып калдыңыз, ошо ырларды жаздырып деп, жакында гана сиздин жаңы музыкалык клипиңиз чыкты. Ооба. Жылдын башында чыккан «Кылыктанасың» деген ырга. Жалпы ошо кыргыздын чырайлуу кылыктанган айымдарына, өзгөчө сизге бардыгына арналган ушулар. Ошол. Ошону айтам да. Январда чыкты эле? Ошо жылдын башында чыккан. Кылыктанат эле, кылыктанат, кесиптешип калганча. Калган болду калганча жетишет десем да болбой. Көш сиздин ырдын таасир эткен турбайбы? Балким. Негизи өзүңүздүн бир эл арасында сиңдүү болгон, көп угулган, көп көрүлгөн ырыңыз дагы, клипиңиз дагы бакытка карай деп аталат да. Анан сиз өзүңүз мындай бакытка карай жолдо баратабыз дейм, баарыбыз бакытка карай жолдо баратабыз дейли. Бирок ошол бакыт үчүн сиз кандай бир мындай экстремалдуу кадам жасаганга даярсыз? Айбек Бакытбеков өзүнүн бакытына жетишет, бирок сен ушул нерсени кылышың керек десе, эмне кайсы кадамды шилтөөгө даярсыз? Негизи экстремалдуу нерселер өтө жагат мага. Анткени адамдын ден соолугуна адреналин
гормондор өтө пайдалуу экен да. Анан эми билбейм, тагдыр кандай баягы сюрпризтерди даярдап койгон. Негизи бардыгына эле даярбыз. Ал сүйүүгө тиешелүү болсо сөзсүз түрдө дегендей. Айбек Бакытбеков спорт менен машыгабы? Азыркы учурда баягы орозо башталгандан бери бир аз отжимание, турник, пресс деген нерселер менен эле чектелип атабыз. Негизи буга чейин бир аз фитнес кылып, анан ошо орозо бүткөндөн кийин Кудайым буйруса бир аз болсо дагы өзүбүз үчүн болсо дагы бир аз тяжелая атлетика менен бир аз алектенсекпи деген ой максаттар бар. Демек Айбек Бакытбеков жакында скөл пляждарын жылдызына айланып кетиш толук ыктымал экен да. Эми Кудайым буйруса. Эң сонун азыр болсо Айбек мырзай кылалы, биз сиздерден музыкалык чыгарманы сурансакпы деп турабыз. Бүгүн бизге кайсы чыгарманы дардап келдиңиз? Сөз сиздерге негизи радиолордон да чыга элек бул нерсе. Ошо жалпы ушу МТС жамаатына арнап жаңы ырды иштеп чыктык. Бул ырды досум Нурболот Теңизбек, Чоро тобунун солисти. Экөөбүз жаздырганбыз, бирок мен бүгүн баягы жалгыз келгендикке байланыштуу мен живой ырдап берейин. Кадыр Алардыков, музыкасы, сөзү Асылбек Мамаджанов. Эң сонун экен. Келиңиз анда биздин жалпы телегөрүүчүлөр. Аталышы балалыкка. Балалыкка. Анда болсо биз сиздерди биргеликте ардактуу бүгүнкү телегөрүүчүлөр Айбек Бакытбеков менен биргеликте балалыкка чакырабыз. Балалыкка барып сапар тартып келели. Айбек мырза болсо микрофонго жанына барып мындай берсеңиз болот. Айбек Бакытбеков бир гана сиздер үчүн. Кеттик. Boz cipke tizgen şuruday Yaşıl tördü hele boyun çılgası Akçudağı bulut göçüp askadan Tomemire dün şapının nulardı Şüdürümdü arayacağım cügürüm Yaşıl tördü kulum tayday tuylağa Balalığa Üçedensin kumarı Aylı tünde süt aksayra pangdayda Akaktaş tut bulağır canırga Ak çülmöktün kızığına berili Caydın cumşak burultağın atırgan Çok enemdi tınşap sıykır comoğun Kıyaldardın dünösünü tartılgan Balalığa Üç edensin kumarı
Aka sunun akçabağın ürkütü Jorgo minip jolu çuğun ulagan Açabışta şamal meni jarışın Toluktardım mukamırın ırdağa Ölürümdüm gül azığın başadım Ayda beri tügüt almaz hiç kaçan Balalıka Güçetensin kumarı Oh balalıka Güçetensin kumarı Oh Güçlü değilsin